баштаганмын килем согушту. Апам менен биргеликте согот эдик. Ошону менен кызыгып ушу килем токуймун. Кечте кыздарга сеп дагы тигип жүргөнмүн. Мынандайларды неме кылып курактарды. Ошону менен Бишкекте bir 6 жыл ошо килем цехте иштеп жүрүп, кече августта Аксайга неме ачылды да. Килем цех ачылды. Ошол жака барып келин кыздарды үргөтүүң деп сурангандан ошол жака барып 1 ай келин кыздарды үргөттүм. 40 та келин кыз үргөндүм. Азыр өнүн ичинде мага окшоп апаларынан үргөнүп соккондор бар. Сого электери бар. Ошолор үргөнүп азыр эми заказ болгондо гана соготтор да. Башка маалда чабылып калат. Айлык болгондо жакшы болот эди. Дам албай иштейт эдилер да. Ошондо заказ азыраак болуп атат. Ошо неме болгондон бери 3 та 4 та жактан Бишкектен заказ болгону бир чоң килем. Анан калганы кичине Ариске заказ болду эле. Арыстын килемдерин ям соктук. Азыр энди жайнамаз согуп ататтыр. Жайнамаз заказ болду. Ошого бояка барбай мен өзүм үйүмдө эле курулап, бул машинеси дене. Машинеге токуп атам. Өзүмө дагы заказ болот да. Ошолорду үйдөн эле согоюн деп. Ояка барып келиш мага кыштын күнүндө проблема да. Өзүмдө машина болсо айдап алып келем. Ошо цехте 28 бирок мындай кичинекей кылса баары тегиз кебейт да. Бир 4 2 же 6 болуп неме калат. Азыр мына ушундай эле кичинекей эле жайнамаз курдулар. Чек ара үчүн келин кыздарга кичине жумуш жок. Жумуш болсун деп неме кылды. Өздөрүнүн айылдан деле заказ болсо мынандай аштамага куруп согуп атат да. Келип мына эженин немеси боюнча бизде окутат да бул эже үйрөтөт. Бул эжем билет. Ошо өзү сол жүргөнгө бизге оңой эле болду. Мына соккон. Бирок азыр жаштар бар да, биздин арабызда жаш келиндер. Ошо жаш келиндерге биз үйрөттүк. Мындай биринчи мына немесини куруп, кийин мына неменин өзүбүздүн эле койдун жүнүдөн ийирип туруп, ушу жасаганбыз да. Колдогу бул жакшы да. Немеге ден соолукка деле жакшы, баягы неме килемдер синтеткадан көрө. Путоого деле жакшы экен. Мындай жайнамаз кылып жасадык, мындай ушундай немелерди жасадык. Мындай үйгө кирген жерлерге дорожкаларды жасадык, жайнамаздарды жасадык, чехолдорду жасап жатабыз немеге. Айткан заказдарга да чехолдорду жасайбыз. Иштегенге караганда мына ыңгайлуу жакшы да. Биз мурда жана көргөнүбүздөй жерде согот. Намазова Кайрыниса, Капчыгай айылынын тургуну боломун. Биз ошол Капчыгай айылында жашайбыз. Ошол жактан келип Аксай айылына келип иштейбиз. Ошо түзүп бергениге жакшы шарттарды түзүп берди. Ошого бизге буйртмалар жок да. Буйртма болсо биз бул жерде 37 кыз келиндер иштейт. Ошолор келип буйртмаларга иштегенге мүмкүнчүлүк бар да. Кол өнөрчүлүк мурда жакшы эле ошо чоң ата, чоң апаларыбыздан жакшы эле үйрөнүп келгенбиз. Бирок азыркы жаштар мындай немени көбүнү билбейт да. Биз энди ошо билген үчүн ошо жаштарга үйрөтүп жатабыз. Бирок азыр баары эле үйрөнүп калды. Ошо ишке келген, жумушка келген жаштар баары эле үйрөнүп калды. Буйрутма гана жок болуп атат. Буйрутма гана жок болуп жатат да. Ошон үчүн бизге буйрутма канчалык көп болсо ошончо жакшы болмок да. Айырмасы ыңгайлуудан жерге караганда бул жакшы. Алабыз. Мынакей. 2 жипти алганда мына карайсың, мында күзүктүү бар да, мына жиби бар, мына күзүгү бар.
жип бар. Жиптин içinde olur. Мында жиби жок, манеке. Түс кетет. Түс кетет. Мында жиби бар. Мына. Мына жип, мында жиби жок, түс. Ошондо мына чалганда, мына күзүктүүгө антип чалып алабыз да, мына антип илип алабыз. Ошондо гүлдөрү бузулбай жакшы кетет да. Ана мага күзүгү жокко, жиби жокко чалып алсаң, гүлдөрү жана жылганда мындай туркебей калат. Жылып кетет да эле гүлдөрү. Да мынтип карап туруп чалса ошондо тур неме болот да, жиби барга мына чалып алабыз. Кесип коебуз. Çekerine çırnaganı diyem demeksin. Şu an müşteri toplandı.